Салам достор, сиздер менен кулинардык канал Чакчак жана мен Бактыгүл. Каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырып койсоңуз абдан кубанычта болом. Сизге чоң рахмат. Бүгүн болсо даамдуу тамак тапанча жасайбыз. Тоок эти менен сонун куурулган биздин жер жемиштер болот жана колго жайылган даамдуу камыр болмокчу. Эң биринчи камырды даярдап коебуз. 300 грамм унга 1 жумуртка, 150 граммдай суу жана 1 чай кашык тузду салып, орто катуулукта камыр жууруп алабыз да үстүн жаап тыныктырып коебуз. Камыр даяр болуп аткан учурда биз мына ушул тоок этин жер жемиштер менен кууруп алабыз. Жарым килога жакын болгон ушу бройлер тоок этин алдым. Ушундай орточо чоң бөлүкчөлөргө бөлөбүз, өтө майдалаштын кереги жок. Сөөгү менен болсо дагы жакшы. Ал учурда казанга 50 мг суу майды куюп, какшытып ысытабыз. Анан ушинтип акырындык менен тоок этин салабыз жана чоң отто тооктун этин туш тарабын кыпкызыл кылып кууруп алабыз. Тооктун эти кызарып аткан учурда биз ушу жашылчаларыбызды даярдап алабыз. 2 чоң пиязды орточо чоңдукта туура алабыз. Бир 5-6 даана картошканы чоң бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Өтө чоң эмес, мына ушу көрүп турган өлчөмдө жакшы болот. Албетте биз перец колдонобуз. Жашыл, кызыл, ачуу, таттуу, ал өзүңүздүн табитиңизге жараша. 5-6 тиш чеснок жана эгер үйүңүздө бар болсо имбир кошсоңуз да даамын аябай сонун кылып ачат. Бул жерде имбирден 4-5 кесим коштум жана кинза жашылчасынын ушу сөңгөктөрүн туурап даярдап койдум. Мына менин жашылчаларым ушул болду. Эми көрүп турганыңыздай тоокту ушундай кыпкызыл кылып кууруп алдык. Картошка менен пиязды түз эле экөөнү тең салып, аларды да кызарта кууруйбуз. Отубуз баягыдай эле чоң бойдон турат. 2 аш кашык томат пастасын салып, аны 1-2 минутта кууруйбуз. Өтө көп куурусак томат өрттөнүп, анан тамактын даамы күрөң болуп калат, кызыл болбой. Ошону абайлаңыздар. Бул жерде лаза кошуп атам. Кара мурч кошобуз. Паприка, таттуу калемпир, туз жана бир аз сахар. Мына ушул татымалдарымды эми аралаштырып алабыз. Андан соң майда тууралган чеснок менен баягы мен туурап даярдап койгон кинзаны, имбирди кошуп 1-2 мүнөт кууруйбуз. Андан соң мына жашыл биздин калемпирлерди кошуп, аны дагы 1-2 мүнөт кууруп алабыз дагы. 600 мг сууну куюп, жакшылап аралаштырып, орто отто мынакей ушундай болуп кайнайт. Бул жерде соевый соус кошобуз бир аз. Эми 15 минутадай орто отто демдеп коебуз картошка бышканча. Ал учурда камырыбызды даярдайбыз. Камырды 1-2 жолу ушинтип ээлеп алабыз. Ээлеп тыныктырып, анан даяр болгондо кадимкидей эле ушундай өбөлүктүн жардамы менен камырыбызды жайып алабыз. Даяр болгон камырды бир аз турпактап, ушундай кылып бүктөп алып туруп, кенендиги 1,5 см болгон ушундай ленталарды кесип алабыз. Анан албетте кадимки эле сууга тузду салып кайнатабыз. Камырды мына шаар кайнаган сууга салып туруп эле капкагын жарым жаап коебуз. Бир 2-3 минутага жетпей, камыр суунун бетине калкып чыкканда эле үстүнө муздак сууну куюп, тез эле алып чыгабыз. Анткени жаңы колго жайылган камыр аябай тез бышат. Тузду салганды унутпайбыз.
2-3 минутага жетпей эле ушундай суунун бетине калкып чыгат. Мына муздак сууну куябыз жана тез эле чыгара алабыз. Мынакей биздин тамагыбыз даяр болуп калды. Мындай 2 ушундай чоң поднос камыр болот. Подлив да ушундай 2 подноско жетет. Мынакей ушинтип уйгур улуттук тамагы дапанчы даяр болду. Эгер рецепт жаккан болсо сөзсүз катталыңыз каналыма, ушул видео менен бөлүшүп коюңуз WhatsApp'та, лайк басып, комментарий калтыргыңыз. Сизге чоң рахмат айтам көңүл бурганыңыз үчүн. Сизден ыраазымын жана баардык жакшылыктарды сизге жана үй бүлөңүзгө каалаймын. Сиздер менен кулинардык канал Чак-Чак жана мен Бактыгүл. Көрүшкөнчө.